Акыркы 1 жыл аралыгында өлкө боюнча 2000ге чукул адам жаранды калууга арыз менен кайрылган. Ушул тапта алардын 600ге чукулу кыргыз жаранды деген документти колуна алды. Алардын арасында көп убакыттан бери тиешелүү документтери толук болбой жаткандыгына байланыштуу паспорт ала албай келгендер дагы бар. Эске сала кетсек, мындай иш-аракеттер мамлекет башчысынын этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөштүрүп алуу тартиби жөнүндө жарлыгынын негизинде ишке ашты. Ушул тапта бул багытта жерлерде каттоо жана түшүндүрүү иштери уланууда. Бул көйгөй чечүү боюнча 2021-жылы 50дөн ашык жана массалык маалымат каражаттарында маалымат бергенбиз. Ошол эле кезде ар бир айылга именно айыл өкмөттөр менен иштешип атабыз. Айыл жана биздин выездной группа деген болот. Ошолор барып информация берип, анан бизде билесиңер да Кыргызстанда жарандар бири-бирине бат-бат айтып эле маалыматтар айтып берет. Айыл жергесинде. Анан буюрса чечип атабыз, ал боюнча жумуш жүрүп атат.